Саламатсыздар, урматтуу Теңир Толук телекөрөрмандар. Нарын телекөрсөттеринин аттагы эле актуалдуу маек программасы улантмакчы. Биздин бүгүнкү сүйлөшө турган тема бул облустагы эпид кырдаал жана өткөн жылда эмнелер жасалды, эмнелер жасалбай калды, кандай маселе чечилди, мына ушул тууралуу сонмокчу. Студиянын бүгүнкү меймандары Нарын район аралык ооруларды алдын алуу жана санэпид көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Бакелова Нуржан Исенгуловна, Бакалова Нуржан Исенгуловна жана Нарын облустук үй-бүлөлүк медицина борборунун башчысынын орун басары Жакупов Табылды Зарылбекович. Өзүңүздөр баамдап тургандай сөз түрдө биздин облустагы эпид кырдаал вакцинациянын жүрүш жөнүндө да болмокчу. Андыктан өзүңүздөрдүн экраныңыздарда көрүп турган WhatsApp байланыш аркылуу сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Өтүнүч сурооңузду бергенде сөз түрдө дарайыңарды, ур дегенде сол жашаган айлаңарды көрсөтүп койсоңуздар. Себеби айрым суроолорго ушул балким кайра байланышкыч менен жооп берүүгө туура келип калат. Ошондуктан дарайыңыздарды кененирээк берүүгө аракет кылсаңыздар. Нуржан Исенгуловна, мынакей бүгүнкү күндө баардык мекемелерде, ишканаларда, райондордо ушул жылдын жыйынтыгы чыгарылып атат да. Анан бул багытта сиздердин ушул санэпид көзөмөл борборунда жыл жыйынтыгында чыгардыңыздар да кандай иштер аткарылды, эмне жумуштар жасалды, деген ушул туурасында маалымат берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин Нарындын жашоочулары жана коноктору. Эми жыл жыйынтыгы чыгарылды. Ушу былтыркы жылга салыштырмалуу оорулар, жугуштуу оорулар былтыркы жылга салыштырмалуу 1,5 эсеге көбөйдү десек болот. Эми бирок баардык эле оорулар эмес, булардын арасында бруцеллез көбөйүп атат. Жанагындай жугуштуу ич агарын оорулары, туберкулез, менингит, метегурт оорулары ушу былтыркы жылга салыштырмалуу көбөйдү десек болот да. Мындан тышкары ушу бизде аябай уже 2 жылдан берки жүрөгүбүздө өтүп келген коронавирус оорусу дагы болуп атат. Коронавирус оорусу ошо биз буга чейин бөлүп келатабыз, жана лабораторно жактан тастыкталган, анан внебольничная пневмония деп. Ушу былтыркы жылга салыштырмалуу лаборатория жактан тастыкталган коронавирус оорусу бир кыйла көбүрөөк болду былтыркы жылга салыштырмалуу. Ал эми пневмония оорусу былтыркы жылга салыштырмалуу азыраак болуп атат. Анан ушу коронавирус оорусунун эпид кырдаалы боюнча толук эпид анализ жүргүзгөнүбүздө ушу биз салыштырмалуу жүргүзөбүз да дайыма. Салыштырмалуу ушу 21 жылы медицина кызматкерлери арасында оору кыйла эсе азыраак болду десек болот. Анан мындан тышкары внутрибольничное инфицирование деп айтабыз. То есть ошо ооруканада жатып, анан медицина кызматкерлери болобу же оорулардын арасында болобу, бизде ушу 20-жылы аябай көп болгон. То есть оорукана ичинде жугузуп алгандар көп болгон. Быйыл андай учур болгону 5 эле учур катталды десек болот. Бул Кочкор районунда, анан биздин Нарын шаарында ошол бул абдан эле аз десек болот. Анан эң жакшы көрсөткүчтөрдөн ушу биз канча күндөн бери, канча эмеден бери, айдан бери эмдөө иштерин деп айтып атабыз. Эмдөө иштери менен дагы байланыштырсак болот. Ушу былтыркы жылга салыштырмалуу коронавирус оорусу менен жанагындай тяжелый оор учурлар болгон учурлар азыраак, анан өлүм учурлары кыйра эсе азыраак катталды десек болот. Демек ушу коронавирус коркунучу акырындап четке сүйлөп баштаган экен да. Эми ошондой деп айтсак жаңылышпайбыз деп айтайын десем, эми бул мындан однозначно бирдемкени айтыш кыйын болуп атат да. Бирок ушу негизи оор акыбалдагы оорулар кыйла эсе эле азайды десек болот. Табылды мырза, сиздердин мекемеде жыл кандай жыйынтыкталды? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин облус боюнча 2022 жылдын 3 февралында облуста медицина тармагынын кеңешмеси болуп өттү. Ал жерде Кыргыз Республикасы саламаттык сактоо министринин орун басары Рахматуллаев Жалалдин Мамайюсупович жана Нарындагы эки карым укуктуу өкүлүнүн орун басары Элвира Аманатовна Садыкова катышуусунда болуп өттү. Мындан тышкары дагы бардык ошо Нарын облусу боюнча медицина тармагынын жетекчилери, медицина мекемелеринин жетекчилери катышты.
Бул жерде ошо 2021 жылы жетишкендиктер, көйгөйлүү маселелер, алгылыктуу иштер боюнча маалымат берилип, ошол эле учурда ошо алдыга койгон максаттар боюнча жана ошол иш пландар жана ошолорду кантип аткаруу боюнча кеңешме өттү да. Анан облус боюнча медицина тармагында бир топ эле алгылыктуу иштер болуп жүрдү десем жаңылышпайм. Анткени бизге коюлган биринчи очередте эле ошо бизге коюлган жанагы 70%-дан өтүү болчу. Бул ошо вакцинация боюнча биз уже жаңы жылга Нарын облусу башка областтардан биринчи болбосок да экинчи болуп, ошо биринчи дозасын 70% менен кирдик да. Мындан тышкары Нарын жергесинде ушу Нарын облустук бириктирилген ооруканасында 70 койкалуу жаңы инфекция корпусу ачылды. Анан баягы саламаттык сактоо тармагынан өзгөчө ремонт иштерине, жанагы жаңы куруу иштерине кичине бир аз болсо да бөгөт коюлган. Бирок ошого карабастан дагы ошо айрым фонддордун жардамы менен Арис тармагынан жергиликтүү бюджеттен бир топ ФАП кыйсуулар курулуп ремонттордон өттү. Так, мындан тышкары облуска 14 уна келип кошулду. Анын ичинде бүгүнкү күндө ошо 93 уна автоунасы иш алып барып жатат. Мунун 36-сы ошо именно ошо тез жардамга ылайыкташкан автоунаалар. Нуржан Исламовна, бүгүнкү күндө ушул облустук эпидкырда кандай болот? Туруктуу же кем атасызбы, көбөйүп атасызбы? Жок, бүгүнкү күнгө азыр наоборот жанагы оору менен контакт болгон учурлар арасында көп катталып атат. Ушул бир 1-2 айга чейин такыр катталбаган учурлар болгон, биз тынчып калды деп неметсек, азыр эми наоборот ушул оорунун көрсөткүчтөрү көбөйө баштады. Биздин мектеп окуучулары арасында да болуп атат. Бирок бул бир жагдайы симптому жоктор. То есть лабораторно биз подтверждать этип атабыз, бирок булардын бир да оорунун белгилери жок. Көбүнчө учурлар ушул амбулатордук шартта медициналык көзөмөлдө турушууда. Урматтуу телеөрмандар, эгерде ушу сиздердин биздин бүгүнкү студиянын меймандарынан сурооңуздар болсо, дагы бир жолу кайталап койгон, өзүңүздөрдүн экраныңызда көрүп турган WhatsApp байланыш аркылуу сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Табылды мырза, мынакей вакцинация деп атабыз да. Жана жогоруда Нуржан айым белгилегендей, Кудайга шүгүр жыйынтыкталды. Менин оюмча бул да вакцинациянын таасиры болуш керек, эмдөөнүн. Ушу эмдөөнүн жүрүшү кандай болот? Эми жогоруда айтып өткөндөй эле ошо 2021 жылы биз биринчи дозаны 71% менен жаптык, экинчи дозаны 58% менен жаптык. Чындыгында 2021 жыл ошо жалаң гана ушу эмдөө иштери менен гана өттүк десем да бир жаңылышпайм да. Анткени бардык медицина тармагы не только медицина эмес, бардык ушу жергиликтүү бийликтер, мектептер барып чогуу ушул вакцинацияны элде эмдөөдөн өткөргөнгө жумшалды. Азыркы күндө дагы жүрүп жатат. Азыркы күндө мынакей бул ушул жаңы жыл жаңыргандан баштап 3-чү бустердик доза башталган. Бүгүнкү күндө бустердик доза менен бир 5000ден ашык уже адам алып койду. Бул база боюнча, ал эми мындай фактически да 7000 алар уже базага киреликтер, бирок бул бүгүн эртең база менен киргенде ошо 7000ге чыгабыз. Мына бүгүн урматтуу телеөрмандар, бүгүн ушул билим берүү министрлигинин буйругу менен Бишкек шаарындагы 1-класстын окуучуларына бир 2 жумалык тыныгуу берди. Бул жагдай баягы ушул коронавирустан коргонуу, ушуну сактануу боюнча алынган чаралар болуп калды. Анан ушу мектеп демекчи, мына бүгүнкү күндө биздин Нарын облусундагы мектептер кантип иштеп атат да. Ошол учурда жанагы ушул сан эпидкырдарды жөнгө салуучу чаралар көрүлгөндө кандай иштеп аткан ушул балдар мекемелери боюнча эмне айтардыңыз?
ушул мектеп окуучулары себеби коронавирус оорусу менен эле чогуу бирге эле сасык тумоо оорусу дагы чогуу жүрүп атты. Сасык тумоо оорусу былтыркы жылга бир 2-3 эсе көп катталды да. Эми былтыркы жыл 21 жыл дейли десек, мына азыр бири ушу 22 жылдын январь айындагы анализ жүргүздүк. Былтыр ушу 300 канча эле регистрация болсо, мына ушу бир айга эле 1000 канча оорулар катталып атат да. Бул абдан чоң көрсөткүч болуп атат. Анан ушу буга чейин мектеп окуучулардын мектептердеги жылуулук шартын карадык. Айрым бир мектептерде 18 градуска жетпеген мектептер болду. Аларбы пока ошол отопительный системасы бир 18 градуска чейин алып келгичекти временно жабуу боюнча биз районо, облано, городолорго, мэрияга сунуш бергенбиз. Бирок бул теплоком ишканасы, жылуулук ишканасы биз муну оңдоп беребиз деп ушу 1-2 күнүн ичинде кайра мындай калыбына келтирди десек болот да. Андан мындан тышкары бизде ушул алгоритм чыккан, жанагы коронавирус оорусу катталса бир класста же болбосо мектепте кандай окуу шарты деген боюнча бизде Нарын шаарында ошо бир учур катталды. Бир учур ошо 0 класстагы окуучу болуп атат. Бирок бул эң туура эмес болгон жери ушу ата энеси деле карап койсо болмок. Себеби деген бул бала ошо оору менен контакт болгон үй бүлө мүчөсү болчу, 14 күн изоляцияда турушу керек болчу. Бирок муну ата энеси дагы карабай туруп мектепке жиберип койгон. Анан баягы 12-күнү биз анализ алышыбыз керек да. Ошону анализ алганда ал баладан положительный чыгып, анан пришлось ошол классты 14 күнгө класс жетекчи менен чогуу онлайн режимге үйүнө кетирдик десек болот да. Ал эми башка мектептер, бул класс эле, мектеп жабылган жок. Башка мектептерде мындай пока азыр тынч эле десек болот, себеби дегенде андай контакт болгон жок. Бирок мектеп окуучулар арасында дагы катталып атат. Ушул мектептер менен балдар бакчалардын антисептик менен камсыз кылуу кимдин жоопкерчилигинде? Антисептик менен жеке эле бала бакча эмес, мектеп эмес, ар бир мекеме, ишкана жанагындай жугуштандыруучу каражат, анан ушу антисептиктер менен өздөрү сатып алышы керек, өздөрү камсыз болуш керек. Дезинфекция иштерин санэпид жасайт дейт, жок, биз санэпид жасап бербейбиз. Санэпид только если очаг болсо, ошол жерде эле биз жасап беребиз дагы. А калган жугуштандыруу иштерин биз ушундай сан көрсөтмө беребиз. Бир күндө 2-3 жолдон кем эмес жугуштандыруучу затын кошуп, жууп тазалоо иштерин, анан желдетүү системасын иштетсин деп. Бизде аягы уюлук телефондон 708 мүнөткөн абоненттер сурап атат. Бизде омикрон менен ооругандар жокпу? Тегил омикрон менен коронавирустун айырмасы барбы дейт. Бизде деген менен Нарын облусунда деп атканда кылсуу дейм. Эми омикронду бул типирование бизде жүргүзүлбөйт. Анан омикрон менен коронавирус оорусунун шарт немелери, белгилери бирдей эле. Эч кандай немеси жок, айырмасы жок десек болот. Анан биз типировать этип, анан бул омикрон болду, же болбосо бул дельта болду деп биз азыр айта албайбыз. Биз баарын тең эле коронавирусный инфекция деп регистрация кылып атабыз. Дагы уюлук телефону аягы 191 менен бүтөт экен. Бул эми баягы сиздерге адис катары жардамыңыздардан сурап атат. Саламатсызбы дейт. Мен 2015-жылы операция болгом. Бооруман ошол убактан баштап аллергия кетпей койду. Аллергиядан экземага күчөп кетиптир. Кандай кылып даралансам болот? Бооруманбы, каженемби билбей жатам дейт. Кандай кеңеш айта аласыздар? Операция болгон экен 2015-жылы боорунан. Андан кийин аллергия өтүптү, аллергия экзема күчөп кетти дейт. Кантип даралансам болот? Бул эми боору менен операция болсо, бул киши ГСВнын наблюдениясында бул хронический вирусный гепатит, же болбосо дагы башка бир бооруна ылайыктуу туура келген диагноз менен бул киши эмеде учетто турат. Ошол учетто тургандан кийин өзүнүн жергиликтүү үй бүлөлүк медициналык кызматкерлерге кайрылып, анан тиешелүү изилдөөлөрдөн өтүп, андан кийин анан диагноз коюлуп атса, биз көрүп туруп, карабай туруп, укпай туруп диагноз кое албайбыз да. Менимче ушул эгерде учетто турсаңыз, ушул турганга кайрылсаңыз, ошол дарыгерлер сизге сөзсүз түрдө өзүнүн жардамын көрсөтүп жада алса дарылап бергенге дайыр менимче.
Канан ушул бир жагынан ушул коронавирус коркунучу ушул биз буга чейин анча маани бербей жүргөн ушул саламаттык сактоо мекемелерине абдан керек экендигин көрсөтүп койду да. Саламаттык сактоо мекемелеринде сөзсүз түрдө баардыктар шайма-шай болуш керектигин да биринчи көрсөтүп койду. Мына эскилерде болсо ушул коронавирус коркунучу жаңы каптаганда биз керек болсо дарыны кой ушул бетти каптап албай bir kıyın kıda kavuk kılımız da. Buna ушул нерсенин өзү ушул саламаттык сактоо мекемелери дайыма көңүл буруп турушун экенин тастап атат да. Анын үстүнөн улам суроо жаралып атат да, сиздердин мекеменин материалдык техник базасы кандай? Баары эле барбы же дагы кем башта отурабы? Материалдык техникалык база негизи ушул коронавирус оорусу медициналык тармакты бир четинен жакшыраак, мурункуга караганда жакшыраак жабдыды десек болот. Себеби дегенде техникалык базабыз кыйла эле жакшырды десек болот. Мына бизде ошо былтыркы жылы бизге вакцина ташуучу рефрижератор берилди. Болбосо биз вакцинаны кантип ташып келебиз деп ушул кыйналган учурлар көп болгон. Азыр мындай эч тоскоолсуз өзүбүз алып келип ошол машина менен алып келе алабыз. Андан тышкары Жумгал районуна машина берилди. Бизге ушул Нарындагы санэт көзөмөлдөө борборуна дагы жаңы машина берилди. Демөөрчүлөр тарабынан Ат башы районуна бир Жигули берилди. Бул абдан эле жакшы десек болот. Андан тышкары ошо генератор маселеси бизде аябай генераторга канчадан бери жетпей келгенбиз. Ошол генераторду дагы вакцинага карап, ошол коронавирусный инфекцияны жана изилдөө ПЦР лабораториясы токтоп калбаш үчүн дагы ошол генератор менен бизди камсыз кылышты. Ал дагы аябай жакшы болуп атат. Мындан тышкары биздин жана вакцина сактоочу кампаларыбызды проект аркылуу бүт ушул биздин областтагы райондордун кампаларыбызды ремонт кылып берип атышат десек болот. Бул дагы жакшы бир алгылыктуу иштердин биринен болот да. Табылдык мырза, мына системада дагы реформалар болду да. Кандай натыйжасын берип атат эми? Бизде эми ушул именно коронавирус инфекциясына байланыштуу реформаларды айта кетсем, бул өзүңүздөргө эле жана жогоруда айткандай белгилүү болгондой жаңы 70 койкалуу инфекциялык корпус салынды. Мындан тышкары баардык жалпы дарыгерлик практикалык борборлордун баары тең суюк кычкылтек менен камсыздалган. Жанагы баягы ушул пандемия башталган учурда баарыбыз тең концентратор талашкан күндөр болду эле. Азыр ошонун баары тең ар бир ФАП КСВда жетиштүү өлчөмдө турушат. Булардын азыркы кезде эле баягы только COVID-19 менен ооруп калганда эле алып кетпестен баардык андан башка да ХОБЛ, башка пневмония, внебольничный пневмония дегендер бар. Ошолорго бейтаптар жабыркап аба жетпей калган кезде ошону барып өзү ошо кат жазып, кандай десем, под расписку колдонууга алып кетүүгө шарттар түзүлгөн. Азыркы күндө ошо кыйналып аткан баягы мурда сатып келип же болсо колунда барлар сатып келип жүрүшкөн. Ал эми колунда жактар болсо ошол бойдон эле сатып албай эле, кыйналып эле көгөртүп атарып жүрүшчү да. Азыркы учурда ошо өзүнө караштуу ФАП же ГСВга барып, ошол концентраторлорду алып, убактылуу колдонуп турса болот. Демек сиздердин сөзүңүздөргө караганда азбы, көппү, жаманбы, жакшыбы жылыштырып алган экен. Бул албетте абдан жакшы саамалык. Менин оюмча бул дагы улантылып болуш керек. Себеби биз буга чейинки ачуу тажрыйбадан таасын түшүнүп калдык да. Урматтуу телекөрөрмандар, сиздер бизге сурооңуздарды узатып жатасыздар. Бир өтүнүч, сиздер сурооңуздарды жазуу түрүндө ала берсеңиздер, себеби бизге чалуулар кабыл алынбайт. Ошондуктан сиздер суроо болсо текст түрүндө берсеңиз, биз сөз түрдө сиздин суроолорду биздин меймандарга узатабыз. Аягы 426 менен бүткөн көрөрманыбыз сурап атат. Вакцинация канча жаштан вакцинацияны канча жаштан баштап алса болот дейт. Вакцинацияны биздин Кыргызстан боюнча буйрук чыгарылган. Негизи вакцина каалоочуларга 18 жаштан жогоркуларга сайылат. Бул биринчи, экинчи доза, нам бустерный деп атпайбыз, бул поддерживающий үчүнчү доза. Бирок биринчи, экинчи дозасын алгандан кийин 6 айдан кийин бустерный доза алынат. Анан айта кетчү нерсе, ушул бизге Нарын облусунда 102.414 киши бул ушул
эмдөөгө подлежащий контингент деп алганбыз. Буга деген 233.540 доза вакцина келген. Бул жана Sinopharm, Pfizer, Sputnik, AstraZeneca, Казвак деген толтура вакциналар келген. Анан ушунун мына азыр бүгүнкү күнгүгө эмебиз процентибиз почти 77%ге камтылды десек болот биздин областыкы. Бул биринчи доза менен экинчи дозаныкы 66% болуп атат. Анан ушу ревакцинациябыз жана бустерный доза дегенибиз ушул 2 ай болуп калды го. 2 айдан берки алганыбыз ушу 7% түздү десек болот. Анан вакцинация боюнча дагы бир нерсе бизге да чалып сурашат. Ушул момент менен пайдаланып айта кетсем болот. Айта кетейин, каяктан алсак деп да сурашат, бардык жерде барбы деп. Ар бир жаран биздин ушу Нарын шаарынын болобу, райондорубуздун болобу, кайсы жерде болсо дагы өздөрүнүн жергиликтүү үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна барса, ошол жерден паспорт менен барып, любой вакцина каалаган вакцинасын алышса болот. Өзүнүн каалаган вакцинасын алса болот. Саламатсыздар дейт, менин суроом Табылды мырзага дейт. Быйылкы жылы 2022 жылы Нарын районуна жаңы фаптар курулабы дейт. Нарын районуна Кудай буйрса курулат. Бүгүнкү күндө дагы бир топ жерде фаптар куруу иштери башталган. Бүгүнкү күндө фаптардын фундаменти, стенасы, үстү жабылып, терезе эшиктердин баары тең салынган. Азыр ушу суукка байланыштуу жанагы ичи тышын жылуулоо токтоп турат. Күн жылыган менен башталат бул иштердин баары тең. Мындан тышкары дагы биз көптөгөн муну эми только саламат сактоо тармагы салып жатат дегенде мен алысмын. Анткени бул жерде жергиликтүү бийликтин дагы салымы менен жанагындай фонддордун салымдары менен салынып жаткан фаптар бар. Бул жылкыга дагы бир топ фаптар кирген. Кудай буйрса ошо бул жылы дагы бир топ алгылыктуу иштер жүрөт. Именно ошо ремонт боюнча жана жаңы фап салуу боюнча. Анан ушул Нарын шаарында ушул коронавирус коркунучунан улам ушул атайын токтом менен ушул чектөөлөр киргизилди да, жанагы массалык мүнөздүү жыйындарды өткөрүүгө, ошондой эле той топлорду өткөрүүгө. Бул жакта да көзөмөл жүрүп атат да, контроль жүрүп атат сиздер тараптан. Ушул сакталып атабы же баягы мурдагыдай эле той топур болуп атабы? Бул боюнча биз тараптан как раз азыр ЧС деле алынып салына элек. Ушул коронавирус оорусу жаңылан кайра ушу көрсөткүчү көбөйүп, жанагындай неме орун саны көбөйө баштаганда биз тараптан облус штабтын чечими, райондук штабтын чечими, шаардык штабтын чечими деп ошол жака биз сунушубузду бергенбиз. Жанагындай мааракелерди токтотуу, жанагындай собраниялар болсо ошол чогулуштарды онлайн режимде жүргүзүү деп биз сунуштарыбызды бергенбиз. Бирок бул бир дагы жерде аткарылган жок десек болот. Бул боюнча биз дагы айттык, биз бердик элек деп. Анан бул бир да жерде аткарылган жок десек болот. Биздин сөзүбүз мындай ушул жылкыга мындай эң өкүнүчтүүсү ушул мындай аткарылбай эле биздин сунушубуз боюнча кагаз жүзүндө жазылган боюнча эле эч жерде аткарылбай калды. Негизи ушундай эреже сактагандарга айып колдонуу жагы да каралганда. Жанынан эле жакшы натыйжа чыкпайт атабы. Натыйжа чыкпайт экен, себеби биз ушу 20-жылы аябай ушу менен көрүштүк, 21-жылы көрүштүк. Себеби дегенде жана өкмөттүн 244 токтому боюнча ушул алгоритмдерди аткарбагандарга, жанагындай сан режимдерди аткарбагандарга административдик чара колдонуу болуш керек экен. Бирок административдик чара колдонгондо ушу ички иштер министрлиги тарабынан, биз тарабынан же алар салып өндүрүшүш керек, же биз салып өндүрүшүбүз керек деп ушул да вопрос болду. Бирок биз салдык, көп эле штрафтарды салдык, өндү десек болот. Бирок 3.000ден ашык сала алган жокпуз. Анан ал ушуга чейинки дагы биз жанагындай прямой эфирлерде көп эле айтып аттык. Штрафтарын төлөп коюп эле баягы өздөрүнүн кылып атышты да анан эми. Дагы бир суроо келип атат көрөрманыбыздан. Саламатсыздарбы дейт, менин суроом Нуржан эжеге дейт. Интернетке дейт, Нарын суудан бактерия чыкты деген маалымат жарыяланган. Ушул канчалык деңгээлде чыйган дейт. Ушул Нарын суунун
эмеси бактерия чыкты деп аябай ажиотаж кылып, резонанс кылып чыгышты. Себеби дегенде ошо интернетке чыгарган журналист дагы өзүнүн түшүнүгү боюнча чыгарып коюптур. Себеби бул киши бизге келген, буга биздин специалисттер дагы, мен өзүм дагы түшүндүрүп бергенбиз. Бирок ошого карабастан ошо туура эмес трактовка кылып жазып жиберип, анан жеке эле бул нарында эмес, бул Кыргызстан боюнча ушундай туура эмес трактовка жүрүп кетип атат. Кышында негизи үйөр жүрөт деп коет, билесиздерби? Үйөр жүргөндө бул жанагындай чеке белиндеги болгон тоо ташкындарды, жанагындай малдын, жандын кык мыктарын чогуу алып суу алып агызат. Анан суунун мутности деп коебуз, чаңдуулугу көбөйөт. Анан ошол маалда как раз бизге ошо журналист келип ушундай болуп атат дегенден, бул эми бизге карабайт негизи. Экологторго карагыла, бирок эми текшерип бер десеңер, биз эми себеби ылдыйкы айылдарда хлоратор бар экен, ошол жерде Планак, Жамбылак деген айылдардын кээ бирлери ошо ичүүчү суу катары колдонот экен. Анда биз текшерип берилди, текшергенде колиморфный бактерий деп коет. Колиморфный бактерий бул жанагы ташкындаган сууда, жанагындай үйөр жүргөн сууда болушу керек. Себеби дегенде ал мал жандын жанагындай кыктарындагы эметти да, аралашты да, андай сууда сөзсүз чыгат. Анан эми бул дагы ушундай болгондугунун себебинен биз кайра комиссия түзүп, ушул биринчи күнү кайра жок, өткөн 5-чи күнү кайра комиссия менен суу башынан ошо 5 точкадан кайра алып, кайра изилдөө жүргүзүлүп атат. Бул результат дагы берилет. Бирок эми муну ошо туура түшүнсөңүздөр, бул эч коркунучу жок бактерия. Себеби дегенде ар бир сууда өзүнүн микробу болот. Ар бир суу самоочищение деп коет, өзүн өзү тазалайт дегенде. А бул жана колиморфный бактерия как раз үйөр жүргөн малда бул мындай туура эле чыккан анализ десек болот. Демек бул убактылуу эле көрүнүш экен да. Убактылуу көрүнүш. Саламатсыздарбы дейт, бул дагы сиздерден кеңеш сурап кайрылаттыр, бул көрөрманыбыздагы. Мен сурайын деген, мен көп жылдардан бери аллергия оорусу менен учеттомун дейт. Мен вакцина алсам болобу, аллергия менен ооругандар албайт деп угуп атам дейт. Өзү аллергия менен аллергиясы бар экен, вакцина ала берсем болобу дейт. Бул эми аллергия азыр деген ошо хронический оорулар бар, биринчи очередь ошолорду өнөкөт оорулар менен ооругандар алышы керек. Анан эми ал вакцина ала турчу жаран сөзсүз түрдө врачтын кароосунан өтөт. Ошол көрүп аткан врач өзү корутунду берет. Алсаңыз болот, же болбосо медотвод, временный же болбосо длительный деген медотводдорду берет. Анан сиз өзүңүз ошо эмдөө пунктуна барсаңыз, врач отурат, ал жерден врач өзүнүн корутундусун берет. Саламатсыздарбы дейт, мен 16 жаштамын дейт, вакцинация кыла берсем болобу дейт. 16 экен, вакцинация алсам болобу дейт. 16 жаш деген. 16 жашында. Да. 16 жаш. Ушул дагы бир маселе, мынакей ушул нарында маселенин бири жана биздин борбордук базарда. Бул жерде деле ушул жана коронавирустун кооптуулугуна каршы аракеттер жасалып, дүйшөмбү күнү баардык жери жабылып атат да. Ушул жагдайда эмне айтасыз? Ушул дагы эле сакталып атабы ушул базардагы жагдай? Бул негизичи бул ушул любой бир точка бир санитардык күн деп белгилеп алышы керек. Дүйшөмбү болобу, бейшемби болобу, кайсы күн болбосун негизи белгилениши керек. Анан ушу базарга жанагы санитардык күн деп белгиленип калган дүйшөмбү күн бүгүнкүгө чейин жабылып атат. Бирок ачылып алгандар да бар. Эми ал жаап койгондун кажети жок. Себеби деген алар ошол иштеген контейнери болобу, магазини болобу, ошол жерде өздөрү жууп тазалап, иретке келтирүү деген күн да булчу. Тилекке каршы жагдай сакталып атат да биздин баамызда. Анан эми ушу сакталбай атат. Бул ушул менен күрөшүп биз мэрия менен рейдке чыккан күндөрүбүз да болду. Ушул жакын арада барып биз контролдоп дагы замечание аткан күндөрүбүз да болду. Анан тилекке каршы түшүнгөндөр түшүнүп атат, түшүнбөгөндөр санэпидсиздер жугуштандыруу иштерин жүргүзөсүңөр дейт. Дагы бир жолу айтып кетейин, жугуштандыруу иштерин биз ар бир эмеге барып биз жүргүзбөйбүз. Ошол мекеме, ишкана өздөрү ошол базардагы турган жанагы дүкөндөр, бутиктер өздөрү бүт жууп тазалоо иштерин өздөрү жүргүзүшү керек. Ушул коронавирус менен каршы күрөштө дагы бир нерсе ачык болуп калды бизде. Бизде баягы медициналык адистер жетишсиз экен да. Бүгүнкү күндө сиздердин мекемеде ушул медиктердин жетишсиздиги кандай акыбалда турат? Жетип калып калдыңарбы? Кем баштар болсо керек?
Бүгүнкү күндө облус боюнча 158 врач жетишпейт. Муну тактап айтканда Ак Талаа менен Кочкордо 25 врачтан, Жумгалда 24 врач, Ат Башыда 21, ал эми ушу Нарын шаарына жайгашкан бардык мекемелерди кошкондо 58 врач жетишпейт. Мындан тышкары ушу санэпидемиялык көзөмөлдөө борборлорунда 5 врач жетишпейт. Бул былтыр да, мурдагы жылдарда деле жетишпей келген. Быйыл деле ошо жетишпейт. Бүгүнкү күндө облус боюнча 345 врач жумуш алып барууда. Бирок ошондо деле мындан тышкары да еще 23 ординатор ушу практикасын өтүүдө азыркы этапта. Эми врачтын жетишсиздиги бул баягы эле ошо жана айлык маянасына келип такалат. Бирок Кудайым буйрса, ушу биздин саламаттык сактоо министрлиги тарабынан дагы, кабинет министрлиги тарабынан дагы ошо врачтардын эң биринчи очередте ошо врачтардын айлык маянасын көтөрүү маселеси коюлуп атат. Анан эгер ошол Кудайым буйрса ишке ашса, мен ойлойм, врачтардын саны көбөйөт болуш керек деп. Сизде дагы жетишпестер бар эле. Бизде да жетишпестик бар. Средний медперсонал, медсестра деп коебуз, аны менен 100% камсыз болгонбуз. Бизде ошо эпидемиологдор жетишпейт, санитардык врачтар жетишпейт. Жетишпегендигинен жанагындай күндөп түндөп иштеген күндөрүбүз болуп атат. Эми азыр күндөгөнүбүз кичине азайып, түндөгөнүбүз азайрап болуп калды десек болот. Бирок ошол күндө дагы бир врачтын колунан мунун баарын тең жасабыз. Бул эки жугуш дооруларды көзөмөлдөп, бир анализ жүргүзүп, күнгө абдан эле күч керек болуп калат экен да. Татаалыраак жагдайда иштеп аткан экенсиздер да. Дагы деле ошондой. Өйдө тартсаңыз, өгүз өтүп, ылдый тартсаңыз арабасына аткан мал экен да. Уюлдук телефону 197 менен өткөн абонент сурап атат. Саламатсыздар дейт. Учкун айылдык ФАПынын жылуулук жабдуусу эски контрамарка менен иштеп келет. Жаңы ФАП куруу долбооруна Учкун айылында имараты киргенби дейт. Сизге кодойм суроо. Барбы планда? Быйылкы планда Учкунду да киргизгенбиз планга. Бирок бул жеке эле Учкун ФАП эмес, көп ФАПтар кирген. Нарын району боюнча Аккудук, Шоро, Учкун, Оруктам, Жергөчкү деген көп ФАПтар кирген. Бирок мунун эми канча деңгээлде ушу аткарылат, пока белгисиз, потому что бул мен дагы бир жолу айта кетейин, бул саламаттык сактоо тармагынан ФАПтарды салуу жана ремонттоо жагы кичине кыйыныраак, анткени бул көп учурда ошо көп ФАПтар айыл өкмөтүнүн балансында турат. Айыл өкмөттөр ошону ФАПты салуу жагы ошолорго тиешелүү болуп калат да. Ал эми жана медициналык кызматкерлерди менен камсыздап берүү, ичиндеги дары-дармекти жана элдин ден соолугун кароо бул биздин иш болот. Анан бул ФАП деле кирген, бирок бул ушул канча деңгээлде аткарылат, пока белгисиз. Кудайым буйрса, ал дагы салынып аткарылып калат болуш керек. Дагы бир көрөрмөн сурап атат. Район менен шаардын үйлөлүк борбордун кошуп салдыңар азыркы күндө. Бир жерге анализ тапшыруу кыйын болуп жатат дейт. Бул бул кошулгандыгы чындык. Бул жанагы Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин буйругунун негизинде оптимизация болуп кошулган. Бул только Нарын жергесинде эле эмес, бардык жердин баардыгында ушундай оптимизация жүргөн. Ал эми лаборатория боюнча бизде азыр жанагы көп узкий специалисттин баарын тең Нарын райондук үй-бүлөлүк медицина борбору мурдакы ошол жака отургузуп койгондугубуз менен айтсак болот да. Анткени баардыгы тең ошо мурдагыдай болуп, мурда Нарын районунда хирург жок болсо, ошо хирургдун койдуруш үчүн бияка келишчү да. Азыр ошол жерде баардык специалисттин баары тең отурат, баардык анализдердин баары тең жасалат ошол жерден. Эгерде анализдерге очередь болуп аткан болсо, же жетишпей аткан болсо, биздин мынакей Нарын облустук үй-бүлөлүк медицина борборунда лаборатория бар. Ал жерге келсе, тапшырса деле болот, эч маселе жок. Хоть Нарын шаарынын колу же Нарын районунун колу келип тапшырса болот. Ибраева Сабыркүл деген көрөрмөн сурап атат. Бул суроого жооп берди, бирок атайын калгандан кийин дагы бир жолу айтылып койсо ачыктык кылбас. Саламатсыздарбы дейт. Мен 3-чү группада инвалидмин. Боор боюнча операция болгом. Вакцина алсам болобу дейт. Шаардан аламбы же айылдык ФАПтан аламбы дейт. Ибраева Сабыркүл 52 жашта экен.
айылдык фапта бул вакцина айылдарда болгон пункттарга берилген, айылдык фаптан алса болот. Боору оор экен бул таасир. Ушул именно ушул өнөкөт оорулар менен ооругандарга биринчи орунда тура турган ушул контингент болуп эсептелинет. Булар сөзсүз түрдө алыш керек. Себеби дегенде булардын бир фактор риска деп коет. Ошолар эң биринчи рискке кирет коронавирус оорусун жугузуп алуудан. Ошол себептен ушулар өнөкөт оорулар менен ооругандар биринчи очередде алыш керек. Дагы уюлдук телефондун аягы 458 менен бүткөн көрөрман сурап атат. Жергетал айылында ФАП бар, бирок врач жок дейт. Врач бөлүүнү пландап атасыңарбы дейт. Бул суроо негизи көптөн бери көтөрүлүп келе жаткан суроо. Жергетал айылында чоң ФАП эмес, бул үй бүлөлүк дарыгерлер тобу 2 этаждан турат. Ал жерге көптөн бери ошо врач тартуу маселеси жаралып келет. Ал жердин айылдын тургундары дагы, айыл өкмөтү дагы ошол жерге барган, иштеп бара турган врач болсо, үй салдырып берүү жагы дагы, кышында жылуулук отун жагынан дагы жана жер иштете алса, жер бөлүп берүү жагы дагы баягы условиясын карап беришкен да буларчы. Бирок ошол эле маалда ошо ал жака врач бара турган врачыбыз жок болуп жатат. Бүгүнкү күндө биз ошо бир врач менен акырын сүйлөшүү жолдору жүрүп жатат, бирок ал макулдугун береби, бербейби пока бизге белгисиз. Анткени биз баягы заставлять этип эле сен могу иштеп аткан жумушуңдан бошогонуңда тил жерге барып отур дегенден алыспыз. Эмнеге дегенде бизде өзүбүздө так врачтын жетишсиздиги болуп жатат. Анан если биз аны дагы ошентип заставлять этсек, ал башка жакка деле мындай жөн эле чыгып кете алат да. Ошондуктан бул маселеси азыр ачык бойдон, бирок биз аракет кылып атабыз. Бул маселе бизде бар. Мен ушул Табыл мырзанын сөзүнө кошумча катар айтып коеюн. Чын эле бүгүнкү күндө биздин облусубузда ушул медицина кызматкерлеринин тартыштыгы өзгөчө болуп турат. Айрыкча жогорку билимдүү дарыгерлер жетпей жатат. Жакында эле мынакей жакшы беле болмой министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов ушул Ат Баш районунда Урчадегі медицина кызматкерлери менен жолукканда ушул медицина адистерин тартуу боюнча ушул аларда бир иштерди пландап жатканын айтып белгилеп өттү. Ошондой эле кокус келе турган адистер болуп калса аларга тийиштүү деңгээлдеги шарттар түзүп жатты дагы ойлонуп жаткандыгын белгилеп өттү. Менимче эгер ушунун баары жүзөгө аша турган болсо, азыркыдай баягы жогорку билимдүү дарыгерлерге тартыштыктар бара-бара акырындык менен жоюлмакчы. Дагы сурап атышат, Кургак Учук ооруканасынын шаардын четине которуу боюнча иштер жүрүп жатабы дейт. Жанагы Кургак Учук ооруканасынын шаардын чегесине которуу боюнча пока андай иштер жок. Эмнеге дегенде бул ошо именно Кургак Учук ооруканасы боюнча көптөгөн арыздар келип, ушу шаардын ичинде жайгашып калган, которулуш керек деген дагы бир ушундай бир сунуштар түшкөн. Бирок бул убагында текшерилип, жанагы айланасында жашаган элдердин баарын тең текшерүүгө алганда бирөөнүн дагы мындай бир Кургак Учуктун белгилери табылган эмес. Ошондуктан бул анын үстүнө бул ошо Кургак Учук ооруканасы деги эле Кургак Учук оорусу көптөгөн проекттер менен иш алып барган бул оорукана болуп эсептелинет, тармак болуп эсептелинет да. Анан ал ошо именно ошо Кургак Учукту дарылоо үчүн ал жерге ошол эле жанагы мен айтып өткөн проекттердин негизинде көптөгөн аппаратуралар, көптөгөн ичин жазалгалап баардык ошо Кургак Учук менен ооруган бейтаптарга мындай шарттар түзүлүп калган да. Ошонун негизинде дагы бул пока мен оюмча көчпөйт пока. Нурманбет жана Дамира деген көрөрманыбыз Нуржан Эсенкулов сизге кайрылып атат. Саламатсыздар дейт. Нуржан, ушундай оор кырдалар санепт кызматкерлердин ишине ийгилик, элибиздин ден соолугу чың болсун, өзүңө үй бүлөлүк бакыт, жооптуу кызматыңа албан ийгиликтерди каалайбыз. Сени менен сыймыктанабыз деп Нурманбет Дамира деген биздин көргөндө сиздерге жакшы каалоо калтырат. Ушундай эле жакшы каалоолор бар экен. Ушул медик кызматкерлерине биз абдан ийгиликтерди каалайбыз, себеби биздин өмүр ошолордун ишинин ийгилигине жараша дейт. Сиздерге ийгилик дейт. Рахмат. Тилек каршы бизге бөлгөн убакытта өзүнүн соңуна чыгып бара жатат. Анан бизди жакшы билесиздер. Биздин ушул актуалдуу маектин бир жакшы салты бар. Кеп соңунда сиздерге эркин микрофон, эл журтка эмне айта элеңиздер?
Эми ар бир жыл өзүнүн жакшысы да болот экен, жаманы да болот экен, оор жыл да болот экен, жеңил жыл да болот экен. Ар бир жылды ушу баарыбыз тең аманчылыкта өткөрөлүк. Аманчылыкта болуш үчүн ден соолугубузду өзүбүз сактайлык, өзүбүз бирибизге бирибиз кам көрөлүк. Жакшы сөз уксаң дагы ушундай кандай жумуш болбосун, любой жумушуң жеңилдей түшөт экен. Сиздерге да жакшы, чоң рахмат. Ушундай жакшы каалоо тилектерди айтканыңыздарга Кудай баарыбызга ден соолук берсин, тынччылык берсин. Анан дагы бир жолу айтып кетем, ушул ден соолук болуш үчүн азыркы жүрүп аткан ушул коронавирус илдетине каршы эмдөөсүнө мындай баарыңыздар жапа тармак жакшы түшүнүү менен кабыл алып, эмдөөдөн өтүп берсеңиздер, анан ушу жанагы өнөкөт оорусун азайтуу максатында дагы кандай бир оорунун кичинекей белгиси болсо дагы ошо өзүңүздөргө кам көрүп, медициналык көзөмөлдөн жанагындай изилдөөлөрдөн өтүп алдын алсаңыздар ушул эң жакшы болот эле. Баарыңыздарга чоң рахмат. Таалы мырза. Эми жумуш болгон жерде кемчиликтер да болот экен деп коет. Өткөн жылыбыз жакшы жылдардан болду, жакшы жетишкендиктерге жетиштик. Эми жанагы мен ушу учурдан пайдаланып врачтын жетишсиздигин дагы бир оз айта кетсем, эмнеге дегенде биз ушу жана өзүбүздүн балдардын мектепте окуп баштагандан баштап эле ушу патриотизмдик сезимибизди ойготсок деп айтат элем да. Эмнеге дегенде өзгөчө айыл жергесинде ушу медакадемияны бүтүп келгенден кийин деле биринчи очередте баласынан дагы биринчи очередте эне атасы айтат да, айылда эмне кылмак элең балам, андан көрө шаар жерине барып иштебейсиңби же чет мамлекетке барып иштебейсиңби депчи. Анан алар дагы ошону баягы чет мамлекетте иштеп акчаны көбүнчө акча маселесине келип такалып калат атпайбы, ошо кетип калышат дагы. Анан бизден врач сурап башташат да. Ушундай бир маселелер жаралып калат да. Ошондуктан келиңиздер, патриот бололук, элибизге, жерибизге кызмат кылалык. Сиздерге да түз эфир, ачык эфир болсун. Ден соолукта бололук, баарыбыз ишибизде ийгилик болсун. Рахмат. Мына ушул биздин бүгүнкү меймандар, өмүр сакчылардын ушундай жакшынакай каалоо тилектер менен бүгүнкү программабыздын соңуна чыгабыз. Кайрадан көгүлдүрөн экран аркылуу амандыкта көрүшөлү. Саламат болуңуздар.